Туугандар, ассаламу алейкум. Но метро Измайлова менен Партизанскийдеги жашаган биздин подписчиктер, кесиптештер, таксисттер мени постоянно телефонума жазып, ушул жакта сервистер бар эле, номерин берчи деп мен жаным койбой аткан подписчиктер. Кулак салып угуп турсаңыздар, азыр Таланттын сервис 312 деген сервисине келип калдым, туугандар. Кандай жумуштарды кылат, кандай услугалары бар, канчалык деңгээлде шарты бар, ошолорду да бир сыра көргөзө кетейин. А то жанагы тип видеолорго аралашып кеткенде эч ким таппай калып атат, туугандар. Так, Измайловская зверинца, дом 8 дегенге келип туруп эле, туугандар. Мына, могу шлагбаумга келесиңер, Талантка WhatsAppка заранее жазып койсоңор, пропуск айтып коет. Так, шлагбаумду ачты. Шлагбаумду ачканда эле, могу жерден түз эле келип туруп эле. Столовая деген жерден, мынакей, могу жерден көтөрүлүп чыгып кетебиз. Так, мынакей, туугандар, Таланттын 312 сервисине келип калдым, туугандар. Могул жерге визитканы момундай кылып бир көрсөтөйүн. Бул жерде акцияда болуп атат экен, туугандар. Эгерде бир адам өзүнөн кийин 4 адам алып келсе, ошол адамга замена масла бекер экен, туугандар. Бул жерде замена масла, ремонт ходовой части дейт, туугандар. Ремонт АКП, кыскасы мотор, кыскасы бүт барын кылат экен, туугандар. Могул жерде ходовойун кылып атат, бул жакта моторун кылып атат. Эгерде канча сом каналдын атынан келсе, туугандар, бир айдын ичинде где-то ошондой дейт, 500 сомдон скидка кылып беребиз дейт. А бул жерде машиненин моторун кылып атышат окшойт жагында. Так, бул жагында бүт запчасттар, шиномонтаждар, кыскасы биздин таксисттерге, айдоочуларга керектүү бүт бардык условия бар экен, туугандар. Кааласаңыздар, запчас, масло, өзүнө керектүү жидкостар, кыскасы бүт бардыгы бар экен. Адресин, телефон номерин видеонун астына жазып коем, ошол номерге чалып, толук маалымат алып, ушул жерге келе бересиңер, туугандар. Условияны көрдүңүзбү? 2-3 подъемниги бар, бүт бардыгы рабочий. Келсеңиздер, усталар тез жана сапаттуу кылып берип, ушул жерде жөнөтөт, туугандар. Мынакей, маслолор, сиздерге керектүү бүт бардык майлар бар экен. Ушул жерге келсеңиздер, тарс-тарстын ары бери майыңарды алмаштырып, башка жери болсо башка жерин кылып жөнөтөт. Ошондой. Кеттик анда. Видеону дальше уланталы. Бүгүнгө буйруса жума болуп калды. Ночной охотага чыктык. Плавский проезд 1.23 коэффициент менен берип атат. Уже охота башталды буйруса. Көчөлөрдө көп байкап калып атам. Гаишниктер пассажирларды жестко текшерип атат. Прям сумкаларынан бери ачып, ёлкин, эмне болуп атат дейм да, Яндекс. Мага вообще маршрут көрсөтпөй атат да, могулчу. Катып эле турат, айланып эле. Ушундай, туугандар. Так. Буйруса бүгүн дагы бир заработок кылып, дагы бир жакшы видеолорду көргөзөм. Эгерде ошондой пассажирларды текшерген жанагындай видео болуп калса эле, сиздерге обязательно көргөзгөнгө аракет кылам, туугандар. Ошо. Это мои витамины. Витамины были? Да. Может, я могу на язык попробовать? Это вот здесь ты лежит, да? Можете открыть? Давайте пообщаемся. Прописано. Другой не говорит. Отлично. Отлично. Ничего такого не сделал. Просто человек провел. Можете здесь Ну так я и спрашиваю. Каким ты меня не голос? Успехов. Хорошего. Это кроссовки, спортивная форма. Кофта. Так, поклялась. Повыше надо. Ремешок пристегнется. Умеете пристегивать? Снизу что чуть-чуть берите. Умею. Давайте. Это пиздец. Тебе просто не надо с ментами, что у меня нет документов, спокойно просто мне нет. Что ты с ними Что у меня нет документов? Я сказала, что у меня нет документов. Ты вот ко мне агрессивно настроен. Конечно, они денег хотят. Каких они денег? Ну если бы... Что-то... Көрдүңөр, туугандар, айтып атсам болуп атат, көрдүңөрбү? Даже кыздарды деле көздөрүнө чейин текшерип, сумкаларын чукуп, нар жак бер жак кылып эле.
вообще жанын койбой атышат пассажирлар деле. Бизнес болобу, башка болобу, вообще кызыктырбайт. Бүт баарын бир чекеден текшерип атат. Азыр көп эле жанагындай веществолор ташыганда такси менен жүрүп жаман көнүп алды да. Ошого таксиден кармап туруп эле носкисине чейин, сумкаларына чейин бүт ичиндеги жанагындайлардын бүт баардыгын текшертип карап атышат көчөдөн эле токондор ушундай. Бір-екі тим байланыштуу көп сөздөрдү жакшы сүйлөй албайтам токондор. Каждый ай сайын барып, бир жагын бир жака жылдырып, пломба коюп, тиштерин ар жак бер жак кылган үчүн кээбиринде калыңыраак пломбаларды коюп жанагы турат. Но бір-екі тишим тийген үчүнчү. Ошого кээде жакшы сүйлөй албай калып атам токондор. Капекпейсиздер. О, адамдын көптүгүн карап койгула. Пятница калагында орустар страшный салып коюшат го. Өт клубтарга ташып атабыз элдин баардыгын. По пятницам, субботам ушундай. Только орустарды клубка ташыйбыз. Клубма клуб, бүт мастар. Жалаң ушундай эс алганбыз. Нажмите кнопку «Поехали». Добрый вечер. Сейчас еще один человек подойдет. Еще один? Да, вот там. Хорошо. Внимание, нажмите кнопку «Поехали». Внимание, нажмите кнопку «Поехали». Внимание, нажмите кнопку «Поехали». Едем Енисейская 13, да? Корпус 1. Наверное, да. Корпус 1. Внимание, нажмите кнопку «Поехали». Внимание, нажмите кнопку «Поехали». Внимание, нажмите кнопку «Поехали». Внимание, нажмите кнопку «Поехали». Там что-то нужно нажать? Да, я Это не от нас требуется. Внимание, нажмите кнопку «Поехали». Яндекс вообще почта, понятно. Внимание, нажмите кнопку «Поехали». Азыркы заказдарды жеткирдим. 1800 апардым. Заказды поездканы баштагандан кийин Яндекс тупит этип нажмите поехали дей берип жарым жалга чейин ошентип барсам болобу. Нерв болуп телефонду барда жокко таштайм болбойт. Ары кылам бул үнүнгө азайтсам кайра көбөйүп кетет. Акыры өчүрүп перезагрузка кылып атып зор көзүнө келтирдим да клиенттер да жаман көрүп бүттү. Андан кызыгы клиентти таштап келатып кичине шамшум этип алайын деп Макдональдстан аны муну жеп, Макдональдстын парковкасына турсам, жолго жакын экен парковкасычы. Бул жак айнекти ачып алгам эми, эшик жылууда. Айнекти ачып алып, жеп отурсам менен бул жактан трактор шуу этип келип туруп. Мондайнан жүүт кетип атпайбы? Ёлки, беттерим бар жок, кум, көйнөктөрүм кум. Тиштенген бойдон кала бердим, жанагы тракторский билбейчи сигналды баскан бойдон ёлки өлдү да бар жок кум болду. Бир сыра бети колум жууп, баарчын тазаланып атып, зор көзүмө келди. Машинени жууп, тазалап чыкканда ошентет да. Обязательно ошо бир жанагы суу чачкан машинеси менен бир сыра суу чачып өтүш керек да, обязательно. Ошентип нерв болуп анан ладно деп койдум мен, бул дагы бир көргүлүк экен да депчи, айла жок эмне кылам депчи. Үйгө кетип калайын деп анан карасам форма вроде нормальный көйнөктөрүм. Койду, дальше иштей берейин деп атам. Мен коэффициент жанып атат, азыр путилкага заказ алдым тем более. Химки жакачы. Бир канча да коэффициент менен азыр где-то 2000-2500 карат болушум керек. Сентиде жүрөм. Все, благодарю. Спасибо. Всего доброго.
43 minutda geldim keyinki zakazda. 1919 rubl oldu. Ушунусунда да Яндекс алдады. Мен азыр клиент менен сүйлөшүп келатып көрдүм лично. Яндекс алдайт гарантия. 1280 канчадагы рубль болду эле телефонунан клиенттен. Менден 1919 сом деп турат. 300-400 рубль бир эле заказдан Яндекс имеет этет да. Силерге какой-то кешбек же бир нерсе келип түшүп атабы десем, нет, никакой кешбек, мешбек эч кандай жок дейт. Эчтеке нерсе келбейт дейт. Яндекске жазсаң эле биз кешбек беребиз, анан бир белекет бек беребиз деп эле ар нерсени бир айтат. Вроде чивый калтырдым деди, посмотрим канча калтырды экен. Путилкага келип калдым, 4 заказ 4700 болду бүгүнкү күнгө. Дальше кеттик эми, көрөбүз эми кандай болор экен. Күндүзү көрөбүз эми көйнөктөр мегеде пятносу көп жарыкты иште өлүгө кетип калсам деп атам. Кумдары дагы эле жүрөт, кудо жогунда. Утренний daha bir заказ тугандар. 38 минутта келдим. Долгопрудныйга дейт, маршала Жукова дейт. Ничего, Долгопрудка деле барып кое беребиз. 38 минутта завершит. 1930 рубль. Долгопрудная канча болот? 25 километр 25 минут дейт. Подача 8 минут экен. Романтична келдим. Музыкадагы, клиенттердагы жанагындай романтична болду. Кеттик эми Долгопрудка тынч эле барсам экен эми. Без приключений эле. Домодедового заказ алдым тугандар. 13 минут нар жактан берди. Отмена кылып койбосо эле болду. 45 километр 45 минутту көргөзүп атат пока что. Ёлки мен. Ай, ёлки. Навигаторду карайм деп бурдуруп эле кеттим 85-90да. Так. Ничего, эгерде шашлыш маселе болбосо, отмена кылбаса Домодедовону көрүп келебиз тугандар. Эмне жаңылык болуп атты экен буюрса. Барабыз, көрөбүз, эгерде өчүт көп боло турган болсо, жок, отмена кылып койду. А ничего, баргым деле келген эмес болчу өзү. Неге дегенде обязательно баргандан кийин азыр пустойго кайтып келиш керек болот. Аэропорт Внуково деп аркадан берип атат эми жолду. Внуковага берип атат, Домодедово калып. Ладно, Внуковасына деле барып кое беребиз. Разницасы жок бизге. Устастын айырмасы жок дейт го. 9 минут аркадан берип коюптур бул эми. Концерт менен берип. Внукованы көрүп келели, ладно. Элдин бардык аэропорттого таң атпайм эмне болгон? Внуковада түнү менен прилет болду. Эми таң атпай вылет болуп атат. 33 минутта келдим. 33 минутта
завершить 2319 рубльге жапты. Бирок жестко уйкум келди. Эртеменки саат 7 болуп калды. Уйкум келип болбой калды. Вунукуан токойраак чагына келип туруп, машинеде бир укташ керек болду. Таза абада чалкалап. Жолки бүгүн үйгө эртерээк барып, кечинде эртерээк туруп барып, берки минивенди алып келиш керек эле. Бүгүн суббота келсең берем дедилер. Ладно. Көрөлчү азыр өчүт кандай болот эми. Элдин бардык аэропортто экен, өчүт тийбейт го болот. Амма машинанын турганын өчүттө. Жалғыз келіп байыралды, тұрғыздым махаббатты пайдубалы, жаштығым татал жолдон жаңылышы, долондон канатымды кайрып алды. Жаштыгым татал жолдон жаңылышы, долондон канатымды кайрып алды. Так, туғандар, үйгө зорго жетип келдим, уйкум келип. Эртеменки саат 7-ден 57 мүнөт өттү. Бүгүнкү күнгө саат түнү 11 канчада чыктым эле? 11:30 алган экен биринчи заказ. 11ден 39 өткөндө. 11ден баштап акыркы заказ 6:30. 11:30да чыгып туғандар, 6:30га чейин бул жакта 700 канча бар эле. Почти кичине 750 9900гө иштеп тургандар. 11:30да чыгып түнү эртемененки саат 6:30га чейин. Унукубага саат 6:30да жеттим. Бияка почти 1 саат жүрүп, ар жак болуп үйгө келдим. 7ден 58 өттү тургандар. Жакшы болду. Просто уйкум келип калды. Уйкум келип калганда уже рисковать этким келбейт вообще. Уже жана клиенттер менен кетип атып, көзүң жумулуп кетип, иштен монтип башың шылкыйган кейип, жолдон чыгып кетип, жана антип рисковать эткиче лучше үйгө келип, жатып эс алып, кайра бодренький болуп туруп, кайра дагы 10 000 иштеп берсең, ошо жакшы. Ошондой тургандар. Буюрса минивен менен жакшы ролик болот. Буюрса бүгүн эс алып, жатып уктап, минивенди алып келип, буюрса воскресенье, понедельник болсо деле кандай иш болсун сизге сөзсүз түрдө көргөзөм. Колдон келишинче ушу пятница, суббота күндөрү иштеп көргөзөйүн дедим эле. Ладно, буйруган болот. Ушундай. Ийгилик барыңыздарга, туугандар. Эмки видеодо көрүшөбүз.